إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Өткөндө тобо жөнүндө өтүп атканбыз. Азыр барган сайын китеп окуу маданияты, далилдерди издөө жагы элдерге барган сайын жогорулай баштады. Анан көбүнчө бизге да кээде сын пикирлер айтылып калат. Алла Таала Куранда ушинткен, ана хадисте миткенде эле кете бересиңер. Аяттардын, аят сүрөлөрдүн номерлери бар экен го. Мисалы 15-сүрө, 86 аят деп койсоңор, же болбосо бир 110-сүрө, 3-аят деп койсоңор биз таап алабыз го. Ошон үчүн ушу номерлеп айтып койсоңуздар. Анан биз котормолорунан карап алып, бир укканда мээге калбай калат экен, кээде өзүбүз да пайдаланабыз кээ бир жерлерде. Аны ошентип жазып алабыз дейт экен. Эми айталы дегенибиз, биз тобо аяттарын кайсы сүрөлөрдө канчанча аят ошолорду бир сире айтып берип коелу. Араңыздарда зирек адамдар бар, толтура. Китеп окуу жагына маданиятын аябай бир өнүктүрүп алган. Ошолорго мындай багыт болуш үчүн. Биринчиси Маида сүрөсүнүн 39-аяты. Бисмиллахир-рахманир-рахим. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. كين آيات مائدة 74. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. كينكي أعرف جزء 53 آيات. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. كينكي طه سورة 82 آيات. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كينكي تحريم 88 آيات. تحريم 88 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. كينكي نور سورة 31 آيات. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كينكي بقرة 222. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Keyinki sure Nisa suresinin 17-18 ayatlar. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Keyinki Tavba 104 ayet.
ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. كيكي التوبة جزء التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. كيكي فرقان 71. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. كيكي أحقاف 15. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. كيكي الشورى 25 آيات. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Son ayet. Nasr 3. ayet. Daima 5 namaz okup жүргөн. Bismillah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah Taala айтып отыр. Мага мактоо айтып, тасбih айт дагы, андан кийин кечирим тиле. Албетте мен силердин кечиримиңерди кабыл кылам деген аят. Анан калганын азыр Кур'андын котормолору, кыргызчалар түшүндүрмөлөр чыгып калбадыбы? Ошол жерден карап алып, маалымат ала берсек болот. Ошентсе да мынакей Алла Таала бизди эмне кылып атат? Мактап атат. Менин пенделерим ушундай болот. Тооба кылуучулар ибадат көйлөрдөн болот. Жана эртелигечи мактоо айтат, рүкүү кылат, сежде кылат, анан кийин жакшылыкка чакырат, жамандыктан кайтарат, рүкүү сежде кылат деген баягы нафил намаздар, 5 намаздар, ушулар баары аткарылат. Ошолорду аткарып алып, андан кийин нафил намаздарда көбөйсө, зикирлерибиз көбөйсө, эрте менен кечкисин истигфарда көп айтышыбыз керек экен. Мына тилди иштетип, магдырап, зикирге берилип, зикир чалсак, бул эми керемет болот экен. Адамдын жан дүйнөсү тазаланган сайын тоолорубуз кабыл болуусунун белгиси башталат экен. Муну зейин да ачылат экен. Дайыма кечирим тилей берсеңиз, акыр барып адам калыптанат экен. Бияктан күнөө иш кылып койгон, кайра кечирим сурап, кайра күнөө иш кылып, кайра кечирим сурап, ушуну токтотоюнчу, андан көрөк күнөө кылбай эле коеюн. Бирок ошентсе дагы мен билбеген кемчиликтерим болушу мүмкүн. Ошолорду Кудай Таалам эмне кылсын, мага байкатсын, билдирсин, күнөө ишке барбай турган кылсын менин жүрөгүмдү. Кандай эле пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды келечекте күнөө иш кылбай турган мүнөз менен мүнөздөтүп койгон. Ошон үчүн ва иннака ла'ала хулуқин азим деп атпайбы? Алла Таала мактап атат. Мен Мухаммад алейхиссаламды эң жакшы кулк мүнөз менен мүнөздөндүрүп койдум. Жакшы кулк мүнөзгө ээ кылып койдум. Жакшы кулк мүнөзүн негизинде өмүр сүрө турган кылып койдум деген. Анан кээ бири баягы туура эмес которуп алган учурларда болот. Пайгамбардын алдыңкы жана келерки күнөөлөрүн Алла Таала кечирип койгон. Ага күнөө болсо да боло берет, баары Кудай Таалам кечире берет деген мааниде. Жок, андай эмес. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын мүнөзү ушунчалык болгон. Келечекте күнөө иш, кандай күнөө иш болсо, андан тартыла турган, кандай соо иш болсо ошону аткарганга жөндөмдүү кылып койгон, мындайча айтканда.
Пайгамбарыбыз эч качан мисалы туура эмес ушак сөздөргө, бирөөлөрдү акысын жеп койгонго эч качан анын дити барган эмес. Ошон үчүн ал пайгамбар болгонго чейин эле Мухаммад алейхиссалам кайман аты эмне болгон? Мухаммад Амин, Мухаммад чынчыл, Мухаммад бул убадага бекем деген аттарга конгон. Пайгамбар боло элек эле. Аны 40 жашка жетилгенден кийин бардык жагынан, кулк мүнөз жагынан, мамиле жагынан, адамгерчилик жагынан, дегеле бардык жагынан мыкты адам болуш үчүн кандай мүнөздөр, сыпаттар керек. Ошолордун баары менен сыпатталып, Жабрейил алейхиссаламдын 40 жылдык мектебин окуп чыккан. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Жабрейил периштенин 40 жылдык мектебин, школасын бүтүрүп, андан кийин ана Мухаммад Амин деген атка конду. Көрүңүздөр, ошондуктан жаралганда эле ар ким чынчыл болуп, кадыр барктуу болуп, кайсы бир алым айткандай, төрөлгөндө эле ученый бир окумуштуу болуп төрөлбөйт экенбиз да. Баардыгыбыз эле окшош болуп төрөлөбүз. Эчтеке билбеген абалда эчтеке жок. Болгону талим, тарбияны, илимди, өнөрдү, кесипти жанталашып үйрөнүп алдыга умтулат экенбиз. Анан жакшы адамдарга жабышат экенбиз. Жакшы адамдарга жабышып, анан ошол жакшы адамдардан бир нерсе үйрөнүп алайын деп аракетибизди көрө берсек, Кудайым буйруса, аалымдар эмес, караңгы адамдарды дагы жамандай албай калат экенбиз. Ушунчалык адилеттүү болуп, басып кетип аткан, жөн эле кетип аткан тоокторду дагы жакшы көз караш менен карай баштайт экенбиз. Карачы, Кудай Таалам кооз кылып жаратып койгон, үнүнөн мээңи эс алат депчи. Как деп кетет го. Ушун үнүнөн да мээңи эс ала турган болуп калат экен. Ана бүт эле нерсеге нервтене берсеңиз, кажына берсеңиз, тооктун үнү эмес, келинчеңиздин үнүнө дагы жаныңыз чыгып калат экен. Нервтенип, жанга шайып калат экен да. Себеби өзүңүз калчылдаксыз, нервиңиз болбой калган. Пленкадан дагы ичке. Анан ошон үчүн анан эртеңки күнү уруш талаштан башыбыз чыкпай калат экен. Ошон үчүн эртели кеч дайыма истигфар, кечирим тилеп, ана жанагы дайыма айтып келебиз. Адабий чыгармаларды, тарыхый китептерди көп окусак, анан пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуй берели. Кайра окуп, дай жок дегенде бир жылда бир жолу башынан аягына чейин оодарып турсак, пайгамбардын өмүр баянын. Ошол жерден жумшактыкты, ошол жерден адамдарды басынтпаш керек, адамдар менен жакшы мамиле болуш керек. Кыскасы, пайгамбарыбыздын өмүр баянынан бүт баарын үйрөнө беребиз. Жыл сайын окуган сайын мен окугам да эмес. Окуган сайын жаңыча бир, башкача бир түшүнүк пайда боло баштайт. Сиз байкабай өтүп кеткен нерселер бар. Ошолор чыга баштайт экен сыртка. Окуй. Мен муну жерим мондой турбайбы? Эмне эле менден балам кача берет десе, пайгамбарыбыз мамиле кылгандай мен мамиле кылбайт экенмин. Эмне эле аялым менден кача берет десе, аялымга мен пайгамбар мамиле кылгандай мамиле кылбап турмун. Же аялы эмне эле менден күйөөм кача берет десе, көрсө мен пайгамбарыбыздын көрсөтүп кеткен тартибинде ибадат, жана үй шартын, дини чөйрө менен алып кетүүгө, бизде ортобузда жаралган балдарга талим, тарбиямды бербейт турбаймынбы? Ошондуктан жолдошум менден безилдеп качып турат деген түшүнүктөр келе берет экен. Кыскасы, пайгамбардын өмүр баянын окуган сайын жан дүйнөбүз бекемделип, кыскасы чымынды дагы капа кылганга дитиңиз, көңүлүңүз барбай калат экен. Ошончолук алдыга умтулабыз. Ошондуктан дайыма айтып келебиз да. Инна лухумал улама масмума. Бул китептерде бар. Албетте аалымдардын эттери ууланган. Мен шаммаха маридо. Ким життаса ооройт. Ва ман акалаха халака. Ким аны жесе өлөт деген. Көрбөйсүздөрбү? Ошондуктан дайыма биз алдыга көздөй умтулуп, алдыга көздөй аракетибизди көрө беришибиз керек. Мына жума намаздарга максатыбыз ушул болуш керек. Өткөн иштерге салават. Өткөн иштерге салават дейбиз дагы дайыма жакшы нерселер менен. Кандай сооп иштер бар болду экен. Мен ошондо сооп иштер менен алектенишим керек дей тургандай сезимге отуруп алсак Кудайдын бергени. Андан кийинкиси азыр Кур'ан-ы Каримди бир жуманын ичинде тамгасын жаттап алсаңыз, мисалы да мен. Балким 6 айда жаттаңыз, мейли 1 жылда жаттаңыз. Ал сөзсүз эле бир күндө жаттап калыш парз эмес да. Аракет кылуу шарт, парз бизде. Илимге аракет кылуу парз. Үйрөнүп сиңирип алуу бир күндө же 10 күндө андай эмес. Ар кимдин кабыл алуусу ар башка. Кээ бир адамдар бар, жашоо турмушунда көп кыйынчылыктар болгонуна байланыштуу, мээсине бөлөк нерсени кабыл ала албайт. Кээ бир бар, ден соолугуна байланыштуу. Ошон үчүн мындай ыкма менен да жаттагандар көп бүгүнкү күндө.
Өзі үйіне барганда кайсы бөлмөсүндө көбүрөөк отурат. Ошол бөлмөсүнө тамгаларды илип коет. Арабча тамгаларды. Аз оңой плакаттар чыгып калган, кичинекей. Анан ишканасы же каерде жумуш кылат. Ошол жерине илип алат. Анан машина менен жүрсө, машинасынын жанына атайын кичинекей кылып чыгартып туруп копиядан ал жерге чаптап алат. Сыртын клёнкалап туруп, анан ошол жерге скотч менен акыры билдирбей чаптап аласыз. Эми улам караган сайын 1ден 2ден 3ден 1-чи катар, 4 катар, 5 катарды мындай кайталап коесуз. Кайрада кетип ишиңиз барганда да бир карап коесуз. Ошентип отуруп 4 ай, 5 ай, 6 ай дегенде мээме сиңирип алдым деген туугандарыбыз да бар. Ошентип тамган эле жаттап алган болсоңуздар, Кудайдын буйругу менен 1 айдан кийин Куранга кирип кетсе болот. Андан кийин тамганы жакшы жаттап алгандан кийин. Өтө оңой бул. Курандын ушунда сыры, керемети ушунда, муъжизасы, керемети. Адамды өзүнө тарта берет бул Куран. Анан Куранга өтө эргип берилип алганыңыздан кийин бүттү. Жананда жагымсыз, пайдасыз сөздөрдү сүйлөгүңүз келбей баштайт. Адамдарды кемситип, адамдарга тийишип, чукулап, укулап, ошондой нерселерди кылгыңыз келбей баштайт. Себеби сиз Куран-ы Керим Аллах Тааланын сөзү менен көбүрөөк алектенип калгандыктан. Бол оңой. Андан кийин ана 1 жыл ичинде шифахия деген сыяктуу эски сөздөр бар, сөздүктөр. Ошолорду жаттап ала турган болсоңуз, Курандын жалпылай үстүрттөн маанисин түшүнүп баштайсыз. Омар Хаямдын жакшы сөзү бар, билесиздер да. Мусулмандар Куран-ы Керим окушат, а бирок маанисине түшүнүшпөйт деп сын пикир айткан. Омар Хаям сөзү. Омар Хаям арак жөнүндө көп жазган, билесиздер. Бул бейиштин арагын айткан, жалаң бейишт. Куранда да аят бар бул боюнча. Бейиштин арагы жөнүндө айтылган. Аны болсо келип туруп дин душмандары. Бул динонун арагын айтып атат деп бул жак оодарып салган. Бүт ошо менен ашмалтай чыгып кеткен. Хадистерде келет го. Бейиштин арагы мондой болот, адамды акылдан албайт, жана башка деп. Эми ал өзүнүн учуру келгенде айтып беребиз, чечмелеп. Ошолорду Омар Хаям карагыла, бул дин душманы мындай андай деп туруп, бүт аалымдарды эмне кылып койгон? Атайын ислам динибизден алыстатуу максатында чыган улуу инсандардын баарын артынан жаман сөз жүгүрткөн атайын. Кандай эле бүгүнкү күндө дагы ислам аалымдарынын артынан сөз жүгүртүү болуп аткандай. Ошондуктан бир аалымды жакшы деп, экинчи аалым жаман, экинчи аалымды жакшы деп, биринчи аалымды жаман дей албайбыз. Эң негизгиси мына Кыргызстандын климатын алалы, Ханафи мазхабына бекем болуп атабы? Акыйдасы бекеми Матуриди болду. Ал Алла Таала Куранда өзү айткандай, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама. Менден чындап аалымдар коркот деген Кудай Тааланын өзүнүн аяты бар. Коркконду ошолор билет. Өзү амал кылбай коюшу мүмкүн кээ бир нерселерге. Бирок муну адалбы десеңиз, адал нерсени арам, арам нерсени эч качан адал дей албайт экен. Эгерде чындап аалым болсо, арабчаны терең билген, хадистерди терең билген, фик, хадис, акыйдаларды терең билген аалым болсо, анан өзүнүн эне тилин мыкты билген болсо, бүттү ал сөзсүз түрдө эмне кылат экен? Алла Тааладан алдындагы дини фатва жоопкерчиликтерден качат экен да өзү, жолобойт экен. Кояйын анан тыч болоюн, этият болоюн дейт экен. Мына ушуга жооп катары Абу Хурайра радияллаху анхунун окуясын айтып берейин сиздерге. Күндөрдүн биринде Абу Хурайра радияллаху анху мындай дейт. Харажту зата лейлатин бa'дама саллайту al-isha ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Күндөрдүн биринде пайгамбар Мухаммад алейхиссалам менен мен куфтан намазын окугандан кийин чогуу чыгып калдым көчөгө. Fa idha ana bi imra'atin muntaqibatin qa'imatan 'ala at-tariqi. Кокустан мен жолдо бетин жаап алган бир аялды көрүп калдым. Анан пайгамбарыбыз кетти да нары көздөй. Анан ал менден сурап атат. Факалат: "Я Аба Хурайра, о Абу Хурайра, инни кат иртакапту занбан азиман." Мен өтө бир чоң күнөө иш жасап алдым. Фахал мин таубатин, мага тооба эшигинен эшик барбы? Тооба кылганга мүмкүнчүлүгүм барбы? Кудай Таала менин күнөөмдү кечиреби? деп сураганда, факулту ва ма занбуки. Анан ал не болгон күнөө деп мен сурадым андан кайра. Калат инни занайту ва каталту валади мин аз-зина. Мен зына кылып, зынадан кош бойлуу болуп, анан кайра ошол баланы төрөп туруп өлтүрүп салдым дейт.
Себеби мен аны ак никеден эмес, ойноштуктан таап алгандыктан дейт. Факулту лаха, анан ал аялга мен минтип айттым. Халакти ва ахлакти. Өзүң да өлүпсүң, балаңды да өлтүрүпсүң. Не кылганың бул? Валлахи, ма лаки тауба. Кудайга ант берем, сага эч кандай тоба жок, бүттү сеники. Эми бүтүпсүң дейт. Өзүң да өлүпсүң, балаңды да өлтүргөн турбайсың ба? Анан ошентип фашахикту шахкатан. Аябай боздо ыйлап жибердим дейт. Абу Хурайра радияллаху анху. Бул эми жашнакай төрөлгөн баланы өлтүрүп коет ба? Бүгүнкү күндө интернет булактардан көрүп атасыздар. Ар кандай окуялар болуп кетип атат. Ошонун бардыгы дини таалим, тарбия берилбегендиктен. Ал жана миллиардер болосузбу, карапайым болосузбу, ишкер болосузбу, жумушчу болосузбу, боёкчу болосузбу, эмне болсоңуз дагы, бирок ыйман менен, беш мал намазыбыз менен адал арамды ажыраткан таалим тарбиябыз болбосочу, башыбызга бале болот экен. Ошол байлыгыбыз бале болот экен, кээде малыбыз бале болот экен, кээде жана спорт чебери менен алектендирбесем баары сонун болот деген. Ошо спортсмен, спорт чебери болгон балаңыз сизге бале болот экен эртеңки күнү, эгерде таалим тарбия ыйман боюнча таалим тарбиясын бербесеңиз. Ким болсо ошол болор, кандай болбойлу, кандай ишти аркалабайлы, ыймандын негизинде, таалим тарбиянын негизинде боло турган болсок, Кудай буйруса эки дүйнө тең пайдасы тиет экен. Эгерде беш мал намазыбыз болбосо, таалим тарбиябыз болбосо, адал арамды ажыратып билбесек, башыбызга чоң бале болушу мүмкүн экен бул. Ошентип мен айттым. Анан үйгө бардым. Үйгө барып да кайрагы жалат болдум дейт. İçimden özümde özüm jеп атам дейт. Не деп фатва берип койдум? Ва Расулуна саллаллаху алейхи ва саллям байна азхурина. Пайгамбар Мухаммад алейхи салам тири болуп турса, мен не деп фатва берип койдум? Пайгамбарыбызга эле ээрчитип барсам болмок экен. Менин берген фатвам туура болду, туура эмес болду. Болбосо, хадистерди риваят кылуу боюнча эч кимди алдына салбаган, ат салдырбаган ким болгон? Абу Хурайра радияллаху анху. Эң зейни күчтүү хадис жаттоо боюнча эч кимди алдына чыгарган эмес. Ушул да коркуп атат. Болбосо акысы бар болчу фатва бергенге. Айтты, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам тирүү турганда мен кантип фатва бердим дейт. Азыр муфтилер көп билесиздер да. Толтура, любой жер мечиттен таба аласыздар. Арабча билесиң десе жок дейт. Бирок фатвасын берем дейт. Бере берет. Аллах Таала Куранда мындай деген, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте мындай деген. Ошондуктан сен мындай кыла беришиң керек. Мына хадисте турат, Бухариде турат, Муслимде турат деп урдура берет ал. Арабча билесиң десең жок дейт. Анан айтасың, арабча билбесең сага харам. Арамдагы эмес, харамда, хармен айтып атат, атай басып. Эмне үчүн? Анткени Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтканда, ахлакатхум ал-уджмату. Мусулмандарды араб тилин тантыр-тунтур сүйлөгөндөр талкалады деген. Тантыр-тунтур сүйлөй албагандарчы, алар жөнүндө сүйлөгүсү да келген жок. Ошондуктан бир гана мына имамды гана угуш керек экен, мына мечиттики. Туура жооп берсе да имам соо болот, туура эмес жооп берсе имам жооп берет. Имам деле этегин кармай бериш керек. Кыямат үчүн жооп берет. Далил үчүн жооп берет. Тартип экен да. Андан кийин Ибн Масуд радияллаху анху керемет сөзү бар. Болбосо фик маселеси боюнча, шариат маселеси боюнча алдына ат салдырбаган киши бул дагы. Радияллаху анху. Айтып атпайбы? Кокус менин сөзүм момундардын амири болгон Азирети Умарга каршы келип калса, салыштыргыла деп айткан жок. Ойлонбостон менин сөзүмдү ыргыткыла дагы Азирети Умардын сөзүн кармагыла дейт. Эмне үчүн? Мусулмандардын бардыгы бир тартипте, бир багытта кетиш үчүн. Мына адеп, мына тартип. Бул бизде болгон. Бухара тартиби болгон. Илгери Орто Азиянын ичинде. Баланча алымдын илими кандай десе, ошондо да кырчаңгылар болгон. Кылтып келип алып сурайт да, билесиздерби? Тигинин илими кандай депчи. Десе, ал киши айтып берген экен. Мен анын илимине жетпейт, анын илимине жетиш үчүн ага мен 25 жыл шакирт болушум керек деп жооп берген экен. Десе, ана элдер ишенип калат да, жанагы кырчаңгы да ал жака жетип барыптыр. Тигинден сурадык. Biz tigini ilimdi деп жүрсөк, ал киши айтты го, сизди илимди деп атат. Ал киши сизден 25 жыл окуш керек экен сиз менен тең келиш үчүн. Силерди жөн эле көңүлүңөрдү көтөрүш үчүн айтып коюптур. Мен өмүрүм жетеби жетпей билбейм, ал киши башкачараак дептир. Мага караганда терең илим анын деп, ал кайра тиге түртүп коет экен.
Мына адеп, мына тәртіп. Орта Азияда ушул адеп болгон. Яның бұл жерде астафирланың фасық, сасық деген сөздерді қолданып тұр. Көрбейсіздер? Ошон үчүн этиятташыбыз керек экен. Мына пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын школасында тәлим тәрбиясын көргөн, оқуған, чоқуған Абу Хурайра радиаллаху анху не деп атат? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам тирүү турганда мен эмнеге фатуа беришим керек? Пайгамбар өз жооп берсин дейт. Экинчи сүрөт. 4 мазхабтын бирөөсү ким? Имам Малик. Имам Малик да рахматуллахи алейх тирүү турганда Мадина шаарында бүттүк айтчу экен. Имам Малик тирүү турат, биз фатуа бербейбиз, бар Имам Маликтин өзүнө баргыла дечү экен. Мына далил. Андан мурунураагын айталы болуптур табииндерден. Ибн Мусайяб деген алым өткөн. Ибн Мусайяб бүт сахабалардын илимин жыйнап алган. Ошол кишинин дагы жанындагы табииндер айтчу экен. Ибн Мусайяб тирүү турганда, Мединада турганда биз фатва бербейбиз деп. Болбосо арабтар, пайгамбарыбыздын али жыты, аурасы, аны көргөн адамдар али өлө элек. Пайгамбарыбызды көргөн. Ошолорду көрүп жүргөн анча-анча сахабалардын бала чакалары жүрөт ошол жерде. Ошолорду айтчу экен да, Ибн Мусайяб турганда биз фатва бербейбиз деп. Мына бир тартип, бир система болуш үчүн. Алардын талашы башка болгон. Эмне эле сен кечке ооз ачтырып бересиң, мен ачтырбаймынбы деп. Бул Кыргызстанда болгон окуя. Эсимен чыгып атат, Беловодский жактагы же Токмок бир жерде болуп, мушташ болуп кетет чытаган. Ана бир Нарында да болгон окуя бир. Өкө мушташып кетет чытап, казысы келип калып, сиз эртеменкисин сиз жаптырыңыз. Кечкисин буга убада берип койду беле, бул ачтырсын деп. Кара, сооп ишке урушуп атат өкө. Мен ачтырам деп ниет кылып, муну продуктаны каяка алып барам десе, анысы айтат, сен эртеменкисин ачтыр, а сен болсо жаптыр. А сен болсо кечкисин ооз ачтырып бериңиз деп. Мына ушундай иштерге талашышыбыз керек экен, урушушубуз керек экен. А сен мындай дедиң, тигиндей деген туура эмес жакка кетпешибиз керек. Жакшылык ишке жарыш керек экен. Ошол үчүн Алла Таала Куранда айтып атат да, бисмиллахир-рахманир-рахим. السابقون السابقون أولئك المقربون. Алдыңкылар дайым алдыда, Аллага жакын болгондор баары жакын бойдон кала берет экен деп. Алдыңкылар дайым алдыда. Кайра улантсын башка аятта келет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фальятанафасил мутанафисун. Жарышуучулар, жарышкысы келгендер жарышкыла дептир да. Жакшы иште жарышышыбыз керек экен. Күнөө иште эмес, жакшы иштерде. Бүт барын алдыга эле жылы берсин. Анан жанагы Калыгул Олия атабыз айткандай, сен жакшысың, мен жаман, сен будайсың, мен саман деген кибирчиликтин аныктамасын Калыгул Олия атабыз айтып кетиптир. Бизге бөлөк ачыктаманын да кереги жок. Митип жүрөсүңбү, тигитип жүрөсүңбү, митип алып жүрөсүзбү? Эмне болсоңуз да адам бойдон калышыбыз керек экен. Адам болуп төрөлдүкпү? Адам бойдон калалы. Бүттү. Мындай адамдардын бардыгын булар будай, ошо будайдын саманы менмин дешиңиз керек экен. Муналардын баары мага караганда жакшы болуш керек. А мен ушулардын эң арты мен болсом керек дегендей сезим менен жүргөн адам жалаң өнөгөт экен. Муну да далилдеп кетели. Азирет Умар радиаллаху айтып атпайбы? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам үммөтү баары бейишке кирет, бирок бирөө бар. Ошол тозокко түшүп калышы мүмкүн болуп атат десе, ошол мен болуп калбасам экен деп корком дейт. Мына Азирет Умар радиаллаху болбосо экинчи халиф мусулмандардын патшасы болгон. Пайгамбардын кайнатасы ушунчалык сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын 5 мен сүйүнчү 10 сахаба бар. Ошонун бирөөсү болгон. Ошондой даражада болсо дагы эмне кылган? Корккон. А кээде болуп кетип атпайбы? Мен бейишке кирбегенде ким кирет эле деген сыпмытта жүрүп калып атпайбызбы? Кудай сактасын. Ошондон Кудай сактасын. Убакыт саат бүтүп калды. Кудайым буйруса кийинки жумада жалаң хадистер менен тобо жөнүндө маселебизди, баяныбызды улантабыз. Кудайым буйруса. Амин. Жараткан жакшылыктарыбызды кабыл этип, адамдардын баары бейишке кирет. Ошолор менен кошо мен дагы кирип кетсем экен дей тургандай сезим менен. Анткени мусулманчылык акыйда ушундай коркунуч жана сезим менен ортосунда жашашыбыз керек. Алла Таала ушу мамлекетибиздин атын ааламга, даңкын далайга жеткирип, мусулманчылык боюнча дагы өнүгүү жагынан да кайсы жагынан болбосун эң алдыңкы өлкөлөрдөн боло турган даражага жеткирген жетекчилерден кылсын жетекчилерибизди, урпактарыбыздан аалымдарды, каарыларды чыгарсын, пайгамбарыбыздын жашоосун жашоо менен көрсөтө турган таква мусулман бир туугандардын болууну баарыбызга насип кылсын. Валхамдулиллахи роббил аламин. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.